Урматтуу тоңдук туугандар, атайын ушундай күзгү талай иштери күчөп атканда убакыт бөлүп, Атамекен партиясынын кандидаттары келиптир деп убакыт бөлүп ушу биз менен жолугушууга келгениңерге чоң рахмат. Анткени бул абдан маанилүү. Бүгүн биз сиздер менен ачык жана түз сүйлөшүшүбүз керек. Анткени бул шайлоо тагдыр чече турган шайлоо. Кыргызстан бар болот же жок болот деген шайлоо. Бүт партиялар, олигархтар, байлар, көпөстөр келип алып акчаларын чачып жүрүшөт бул жерде. Мына келет тоңдон көрдүм, бүт банер бир партияныкы. Эмне башка партия жокпу Кыргызстанда? Эмне элдин бардыгын ушул акчалуу адамдар, тоногондор элди. Ошолор элдин баарын сатып алып коем деп атышат. Урматтуу туугандар, азыр мен силердин маанайыңарды түшүргүм келбейт. Бирок Кыргызстанда акыбал абдан оор. Экономика, ички дүң продукция бүт жагынан алганда туташ кризиске келдик. Сот системасы чириди. Мына мен кече парламентте акыркы жыйынга катышып келдим. Кече өкмөт бир күндө 150 миллион доллар карыз алды дагы. Кыргызстандын сырткы мамлекеттик карызы 5 миллиард доллардан ашты. 2022 жылдын аягынан баштап аны төлөп башташ керек ушул өкмөт. Азыркы парламент, азыркы өкмөт ошондой чоң стратегиялык маселелерге башы катырып, күчү жетеби, акылы жетеби? Жетпейт. Бүт кошоматчылар чогулуп, мына бийликтин жана байлыктын партиясына биригип эки эле партия болуп калды Кыргызстанда. Бирөөсүнүн камчысы күчтүү, бийлик менен административдик ресурсту колдоно алабыз деп атышат. Эми ошол карыздарыбызды төлөш үчүн мына Кытай карыздарыбыздын 50%-дан ашыгы Кытайга эртең 2023 жылдан баштап биздин стратегиялык объектилерибизди сурап баштаса, жерлерибизди, кендерибизди сурап баштаса, азыркыдай парламент ошолорго каршы тура алабы? Тура албайт. Алардын күчү жетпейт. Алардын духу жетпейт, саясий эрки жетпейт. Мына жалаң духу күчтүү, саясий эрки күчтүү, бетине карап түз айта турган. Керек болсо премьер-министрлерди уурлук кылган үчүн кетирип, айрымдарын түрмөгө отургузуп отургандардын бардыгы бир муштумдай түйүлүп Атамекенге чогулдук. Бизге азыр ар бириңиздердин жардамыңыздар керек. Биздин акчабыз жок. Биз силерге 1000 сомдон 2000 сом, 5000 сомдон тарата албайбыз. Мына бүгүн чогулгандарга чай дагы бере албайбыз. Башкалардын бардыгы ошонтой жол менен алабыз деп атышат. Бирок биз ага жол бербешибиз керек. Кыргызстанды, парламентти, өкмөттү туугандашкан кландык система барын башкарабыз деп атышат. Биз ага жол бербейбиз. Ака, ука, куда, сөк, бажа дегендердин бардыгын ордуна кое турган духу күчтүү, саясий эрки күчтүү мына парламент Атамекен партиясы. Алардын оюна койсоң бардыгы туугандашып келип, кландашып келип, бүт тармакты уурдап келип, парламентти дагы башкарып, өкмөттү өздөрү курап, ушулар башкаргысы бар. Биз ага жол бербейбиз.